Biz kızıkta elbiz de. Biz dünyanı başkara turgan mümkünçülüğümüz var. Dünyanın neyisi bolğon, dünyanın ырыскысын berip turgan, аны көзөтүп turgan, jaratkan, jaratуучусунун китеби биздин колубузда. Dünyanın büyük mizam çenemdүүлүктөрү жазылган китеп биздин колубузда. Куран. Жана аны турмушка киргизүүнүн жолу сүннөт да биздин колубузда. Пайгамбарыбыздын көрсөтүп берген сүннөтү. Бирок тилекке каршы биз Куран сүннөт ушундай алып колтуктап алганбыз. Барып намаз окуйбуз. Бирок ал китепти түшүнбөйбүз. Бул мен өзүмдүн эле турмушуман келип чыкты. Мен канчалык Куранды окуган сайын ошончолук түшүнбөгөнүмдү түшүнөм. Жана Алла субханаху ва таала кайтарган нерселер бүгүнкү өндүрүштүк индустрияда ошончолук өзгөрүптүр. Биз арам десе, арамдын мурдакы сүрөтүн көрөт экенбиз. Анын азыркы акыбалын билбейт экенбиз. Азыр арам кандай акыбалда келип атат биздин турмушка? Кандай өзгөрүп кетти? Аны ойлонбойт экенбиз. Мына ошо ойлонгондо, аны изилдегенде төбө чачым тик турду. Денесинде мындай арам болсо да дуасы кабыл болбойт деди. Биз арам менен жашап атабыз, кечиресиңер, муну ачык айтпасак ким айтат бизге? Америка келип айтып бербейт, Кытай айтып бербейт. Кыргыз өзүбүзгө керек. Ден соолук өлдү, арам жеп атып. Психология өлдү, арам жеп атып. Мээрим кеткен, достук кеткен, мухаббат кеткен, үй бүлө кыдыроодо эркектер 40тан кийин балалуу болбой атат бүгүнкү күндө. Аялдар 30да төлөбөй атат. Эмнеге десе бардыгы бир нерсени алдайт. Экономика начар. Экономика начар болсо аялдар төлөбөй коетмиш. Экономика начар болсо эркектер уруксуз болуп калатмыш. Бул жомок. Ал башка нерседен, ал арам жегенден болуп атат. Арам жегенден болуп атат.